көтөрүп адамга бир жакшы таасир берет деп атпайсызбы? Кеңиз ошо туурасында кандай жолдо жасалат? Ошо туурасында айтып берсеңиз. Бизди угармандар угуп атат, анан медитация деген кандай болду экен деген ойго келип атышат да. Медитация бул тунуу деп коет. Учур чакка келүү деп коет, ойлордон кутулуу, ой сабалга келүү деп койсо болот муну. Ошол. Анан муну жазган деле билинип баштайт. Анан эртең менен эрте туруп эле ушул стулга отуруп да жерге отуруп деле жасай берет. Жасап баштаганда деле уже ошол жерден адамдын организминде процесс, химический процесс жүрүп баштайт. Химический процесс бул кандай десем, ушул медитацияны жасап баштаганда адамдын кыйналып баштайт, ичи өтөт, стресске түшөт, кыйналат, жан дүйнөсү ооруйт. Анткени адамдын баягы денесинде полный мусорлор тазаланып баштайт. Мусор. Мусор тазалаганда эмне болот? Адамга жарыктык келет. Жарыктык келгенде адам жашоосунда чоң өзгөрүүлөр жүрөт. Эгер медитацияны туура эмес жасаса, анда жөн эле убактыбызды урлап эле өзүбүздү алдап жүрөбүз. Бул жерде чыныгы өзгөрүп башталат. Бул башка нерсе. Эгер туура жасаса, туура эмес жасаса жөн эле. Туура эмес жашаса дагы баягы башкача таасир бериши мүмкүн, Эми бул нерсени мен 15 жылдан ашык изилдеп туруп анан азыр элге алып чыгып атам. Анан туура эмес жасаганда эми өзүн алдап жүрө берет. Баягы кичине өзүнүн стресстен кутулуп калса, мисалы, жан дүйнөсү тынчтанып калса, ошого сүйүнүп жүрө берет, ага сүйүнбөш керек. Бул жерде кардинальный эме кетет, адамда чоң өзгөрүү кетет. Чоң өзгөрүү, бул башка нерсе. Демек, бул жактан баягы медитацияны колдонгондо баягы баш оту менен өзгөрүү үчүн кабыл алып колдонуш керек деген ойду айтасыз, Ошентип койсо болот, өзгөрүш керек. Ал эми медитациянын мааниси каяктан алынган, кандай сөз, деги эле бул медитацияга кандай кызыгып, кандайча келип калгансыз? Мына ушул туурасында айтып көрбөйсүзбү? Мен элдик медицинада көпчүлүк иштедим. Медицина тармагында да көпчүлүк иштедим. Анан мурда биз элдерди гимнастика менен, голодовка менен, массаж, кээ бир учурда инелерди да сайып жүрчүбүз. Анан ошентип мен көпчүлүк иштедим. Анан ошол убакта тапкан акчамды ошо медитация үйрөнүп жүрдүм. Чоң окууларга барып. Анан ошентип бир канча жыл медитацияны үйрөнүп, ошону тактап, анан уже азыр мына элге үйрөтүп баштадык уже. Биз көптөн бери эле үйрөтүп келебиз, негизи. Жакындан бери ошо жеке баракча ачып, доктор Өмүрбек деген баракчам аркылуу ошо медитацияны уже үйрөтүп баштадык. Мына ушундай ардактуу угармандар, келиңиздер 57-77-98 сандарына байланышка келип, биздин бүгүнкү доктора дагы психолог деп дагы тааныштыралы, медитация илимдеринин изилдөөчүсү, машыктыруучу деп дагы айталы. Кийинки угарманыбыз байланышта. Саламатсызбы десек, угарманыбыз алыстап кетти. Кайрадан келип көрүңүз, WhatsApp номерге дагы өзүңүздүн кызыктырган суроолоруңузду берсеңиздер болот. Бизде болсо кийинки мейманыбыз байланышта. Саламатсызбы? Хош келдиңиз. Атыңыз ким эле? Тааныша алалы? Өмүрбек Жалемов. Өмүрбек агабызга. Мында мындай третий эмеси мага кызык болуп атат, анткени биргечте ойлонгон медитация. Кызыккансыз сиз дагы. Туура. Бул жерде айтып өттү Өмүрбек агабыз деге адамдын ден соолугу жакшы болот, энергетикти болот. Мисалы, мен билем, что тамак жесең курсаң коет. Эми ал мындай айтканда жаратуучубуздан негизинде мындай себепкер нерселер көп да. Мен далилдеп билсек да болот. Андыктан менде суроо бар эле ушундай. Ушундай ден соолукту оңой турган, чыңдай турган. Ден соолукту оңдой турганга, чыңдай турганга кандай жардам бере аласыз деген суроону бергиси келди окшойт. Угарманыбыздын бердиги бүтүп калды окшойт. Келиңиз. Өтө чоң, жогорку деңгээлде деп койсом болот. Эмнеге дегенде бизде көп жылдык опыт бар.
көпчүлүк окут бар. Мисалы грыжалар, ич катып калса, бутта варикоздор, геморройлор өтө көп оорулар айыгып атат медитация менен. Неге дегенде жыйынтык чыгарган неге кардарларыңыз бар, кардылар толтура. Мен деле көп эле таанып калды азыр. Биз мурдага интернет жок эле иштешчүбүз да. Интернет билчү эмесмин, жакында эле билип баштадык Инстаграмга кирипчи. Өтө көп иште. Анан биздин Инстаграм баракчага кирсе деле ошол жакта биздин доктор Өмүрбек деп кирет. Ошол жакта биздин результат алгандар менен да таанышса болот. Андан тышкары бул медитациядан ушул жакка келүү, кыскача айткандачы. Биз адам прошлый менен анан будущий менен жашайбыз, эки тараптуу жашайбыз. Биз энергиябыздын баарын өткөн чакка кетирип таштайбыз, или келер чакка кетирип таштайбыз биздин энергиябыздын баарын. Анан кыйналып жүрө беребиз. Качан биз баягы учурчак менен жашап баштаганда, уже ушул жерден кереметтер ушул жерден башталат. Качан адам учурчак менен жашаганда ден соолугу да оңолот, үй бүлөсү да оңолот, баардык нерсе оңолуп баштайт. Бүт баардык нерсе оңолуп баштайт. Бирок бул таң калыштуу илим. Анан бул жерде ар кандай суроолор болушу мүмкүн. Мисалы, баары ар кандай диний көз караштагы кишилер бар, мисалы, баары Кудайдан депчи. Кудай деле аракет кылган адамды колдойт да. Аракет кылдыңбы, Кудай Таалам ошого жараша иш аракет бере берет. Рахмат пикириңизге. Бизде болсо кийинки угарманыбыз байланышта. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Атыңыз ким эле? Өзүңүздү тааныштырыңыз, каяктан байланыштырып жатасыз? Атыңыз? Саламатсызбы? Бул жерде Сиздин дарегиңизди сурап атат, анан эфирге түрдө айтасыз, макул эфирге түрдө айтып атат. Келиңиз, дагы сурооңуз барбы? Угарманыбыз байланышка келгениңиз үчүн рахмат. Жалал Абадтан бизге угарман келди. Келиңиз, суроого жооп бериңиз. Медитация жөнүндө суроо бердиби? Ошого жооп берейин. Кененирээк маалымат алгысы келип атат окшойт угарманыбыз. Баягы жакшы түшүнбөй калдыбы? Бул ошол медитация, ошол учурчакка келүү. Адам учурчакка келгенде эле оңолуп баштайт. Биз буга уже жооп бердим окшойт. Адам баягы өткөн чак менен келер жактан чыгыш керек. Чыкканда эле адамдын денесинде полный эмелер тазаланып баштайт. Негативдер. Ушул убакка чейин чогулган, мисалы, бир канча жылдан бери чогулган стресс, страхтын баары ичибизде мусор болуп жүрөт да. Адам андан кутулмайынча бактылуу боло албайт экен да. Бул медитация ошонун баарын шыпырып тазалайт. Медитацияны кандай жол менен жасайт? Ар түрдүү жолдору бар да, Муну буга эми үйрөткөнгө 3 күн убакыт кетет. Медитацияны үйрөнгөнгө өзүнүн методикасында 3 күн убакыт кетет. Анан азыр бул мындай деп айтып кое албайм. Бул өтө чоң илим, кадимкидей эле. Машина оңдогондой эле бир. Ошондой эле мунун бүт ар бир методикасын, демди кандай алыш керек, тамакты кандай ичиш керек, эмне кылыш керек, кандай кыймылдаш керек. Ошону 3 күндө үйрөнүп бүтөт, анан 3 күндөн кийин анан баштайт анан. Мына ушундай кийинки угарманыбыз байланышта күтүп атат. Саламатсызбы? Кут болсун. Күт бар эжик. Рахмат Гүлбар эжеке, сурооңуз үчүн. Келиңиз. Биринчи суроо, медитация ошол мен өзүм кызыгам негизи. Бала кезимден эле ошо кичинекей чагымда эле жана чыгыш элинин улуу эмелерин окучумун. Конфуций, Лаоцзуларды ошол окуп жүрчүмүн. Анан медицина тармагында көп жыл иштегендиктен уже психология керек экенин түшүндүм. Анан психология факультетине тапшырдым. Психология факультетин тапшырып бүткөндөн кийин анан официально уже психолог болуп иштеп баштадым. Мен өзүм бул кызыгуум экен. Экинчи суроо кандай деди эле? Кудайга жалынып сүйлөшөсүзбү же өзүңүз менен өзүңүз эле? Эми ал Кудайга жалынуу, тиленүү мунун баары бир болбогон эле нерсе. Адам өзүн Кудайга коюп бергенди билиш керек. Биз Кудайга бизге караганда бизге эмне керек экенин 1000 эсе жакшы билет жараткан Алла Таалам. Ушунчалык керемет зат. Биз кичинекей эле бир болбогон нерсени сурап жүрө беребиз. Ошон үчүн бул тиленген, сүйлөшкөн, мүйлөшкөн бул
өзүн өзүн алдоо. Бул жерде эч кандай сүйлөшүү да жок, тилинүү да жок. Жөн гана жаратканга коюп бергенин билиш керек. Өзүңүз менен эле. Адам өзү менен да Алла таала бизге баардык күчтү берип койгон бизге. Жаратуучу күчтү дагы, сүйүүнү дагы, ден соолукту дагы, коргоочу күчтү да баардык нерсени биздин организмге салып койгон. Ошол нерселерди биз уктап калаган ошол нерселер. Ошону эле ойгото турчу иш аракеттер. Кийинки суроосу медитацияга адам эмне үчүн баягы кайрылышы керек деген суроо берди. Мен бул биз пенде болгондон кийин эго көбөйүп кетип биз талкаланабыз да. Талкаланабыз, нар жакты көрөбүз, бери жакты көрөбүз. Адам бул дүйнөдөн, материалдык дүйнөдөн, байлыктан, бийликтен, сүйүүнүн баары убактылуу нерсе да. Адам бул баары бир өзөгүнө кайтыш керек да. Өзөгүнө кайтуу деп коет. Или Кудайга кайтуу деп койсок болот мисалы. Ошон үчүн адам каалайбы, каалабайбы изденип баштайт. Анан изденгендер издене берет, изденбегендер бул жерде эч кандай мындай фанатизм жок. Ар бир адам өзүнүн изденүү убактысы болот. Бирөө кеч изденет, бирөө эрте изденет, а бирөөлөр жөн эле изденбей эле жашап өтөт. Ар кандай адамдар бар да. Ал эми айтсаңыз баягы психолог катары медитацияга баягы боюнча адис деп тааныштырып өтпөдүкпү сизди. Мына ушул боюнча эң башкы максатыңыз сиздики кандай максат? Эң башкы максат, бул дүйнөдө эң чоң бир эле максат бар. Эң чоң максат. Ал максаттын алдында башка максаттар максат эмес. Биздин бир эле максат жөнөкөйлүккө келүү. Адам качан адам жөнөкөйлүккө келгенде, ошол жараткан Алла таалага жакын болот. Анткени Алла таала ушунчалык жөнөкөй адамды жакшы көрөт. Момун адамды, сопу адам мен калган 5%, 3% ар кимдин ар кандай баягы көрсөткүчтөр бар. Ошол жерде калган 3-5% или 10% деп коебузбу, бул тышкы факторлор. Мисалы, суук тийип калса, отравление болсо, травма алып калса, мисалы, ушул сыяктуу нерселер да. Ошон үчүн кайра эле медицина адамдын нервин оңгойгон калтырат да. Или врачка барса, нервиңерди оңгой дейт да. Адамдын нерви оңголгондо баардык нерсеси оңголуп баштайт. Ошон үчүн бул жерде нервди оңдоо. Чыңалган абалды оорунун баары ойдон пайда болот. Могу башыбызга ойлор толуп калат. Ошол ойду кетирмейинче ал эч кандай натыйжа алып келбейт. Качан адамдын башында ойлор кеткенде, ден соолук ушундай укмуштуудай оңголуп баштайт. Ал эми баягы ар бир эле адамдын өзүнүн көйгөйү болот эмеспи? Жашоо, тиричиликте жашоодо ал эми ошо ойлонбой жашаш үчүн кантип жашаш керек? Ойлонбой жашаш үчүн медитация кылыш керек. Адам өзүнүн үстүнөн иштеш керек. Ушул нерв болбогонго, адамдын нервин баягы тынч алышына, ойлонбогонго, баардык нерсенин баягы камын көрөт деп айта аласызбы? Айта алам, 100% айта алам. Демек, адамдын жан дүйнөсү тынч болмоюнча турмушуң дагы, ишиң дагы, башка нерсең дагы тынч эмес да. Ошон үчүн биринчи очередь жан дүйнө тынчтанганда, андан кийинки шарттарды жасаш керек адам. Демек, муну сиз баягы азыркы тапта баягы бизде радио болгон үчүн көрсөтүп берүүгө мүмкүн эмес экен. Бул массаж аркылуу боюнча. Жок, медитация деген сүкүт деп коет. Жөн эле көзүңдү жумуп алып туруп отура бересиң. Өзүңүздүн күчүңүз менен. Эми ооба, өзүбүз эрк керек биринчи очередь. Көздү жумуп алып отурушубуз керек болду. Ишеним деле кереги жок. Бул ишеним анан мындай тигиндей болбогон нерсе анын баарычы. Эч кандай ишеништин кереги жок бул жерде. Биз менен иштешкендерге сизге ишенип келебизби дейт. Сен ишенимиңдин кереги жок дейбиз. Ишеним өзү келет. Демек, бул жактан баягы сиз өзүңүздүн күчүңүз менен. Ал бул ишеним деген өзүн жөн эле алдоо деп коет. А чыныгы ишеним бул башка нерсе. Чыныгы ишеним. Мына ошондой. Ал эми бизде болсо кийинки угарманыбыз байланышка келди. Саламатсызбы? Кош келиңиз. Саламатчылык. Болот, келиңиз. Жерге отура албайм дейт.
Эң жакшы ошо стульчикке отуруп жасай бериңиз. Стульчикке отурасыз. Анан сиз медитацияны билесизби өзү? Ал кичине деген болбойт. Ал сиз деген буга атайын убакыт бөлүп туруп эле биз менен байланышыңыз, анан үйрөнүңүз. Сиз жөн эле 30 жыл үйрөнгөндөн көрө 3 күн бизде үйрөнүп койгонсоңуз 30 жылдык өмүрүңүздө алмаштырып иштейт. Болдубу, сурооңуз же дагы барбы? Рахмат ардактуу Чынар эжеке байланышка келгениңиз үчүн. 13 сааттын 25 убакыты ардактуу угармандар. Бизде болсо кезектеги билдирүүлөр бар. WhatsApp номерибизге келген билдирүү. Азыркы барактап көрөлү. Салам Санжира радиосу, кандайсыңар? Өмүрбек мырзага ишин ийгиликтерди каалайбыз, бар болуңуз. Стрессти дагы айыктыра аласызбы деген суроо келди бизге. Стрессте 5 эле мүнөттүк жумуш. Айыктып коюш оңой эле. Стресс, депрессия бул биз үчүн иш эмес. Мына ушундай сурооңузга жооп алдыңыз деп ойлойм, ардактуу угармандар. Келиңиздер, пикир калтырып, өзүңүздүн каалоо тилегиңиз болсо, же биздин бүгүнкү Өмүрбек мырзага болгон суроолоруңуз болсо, анда бизге байланышка келиңиз. 57 77 98 сандары сиздер үчүн кызмат кылып жаткан учуру. Кандайсыңар? Мен Санжира радиосуна ийгилик каалайм. Санжирачылар бар болуңуздар. Коногуңарга ийгилик. Балдарым менен жакшы тил табыша албайм. Кандай жардам бере аласыз деген суроо бар экен. Азыр бул суроону алып туралы, угарманды кабыл алып көрөлү. Күтүп атат. Саламатсызбы десек, угарманыбыз келип калды. Келиңиз. Балдарым менен жакшы тил табыша албайм дейт. Азыр угарманыбызды алып коелу. Балдарым менен тил табыша албаса, өзүнүн угарманды алып коелу. Алло. Кош келдиңиz. Атыңыз ким эле? Келиңиз. Мен ошол сурайын дедим эле. Айтылган сөздөрдүн баары ушундай жардам берет деген дээрлик энергия аттуу нерсе, ошонун баары кайдан келет? Эмненин себебинен? Мындай отура калсаң эле күч кайдан келет, туура. Элдин баары бул ыкманы колдонмок да. Экинчи сурообуз, мен байкебиздин мындай айтышым боюнча, Арстан алай менен мындай связьтар жокпу? Кандайдыр бир методика айтылган сөздөр, ошол киши айткан сөздөргө окшоп кетет. Ошол эле. Эч кандай критика андай жок. Негизинде кызыккан суроолор, Туура. Рахмат ардактуу. Келиңиз. Бул Арстан алай, бул психология, бул илим. Бул жерде адам жан дүйнөсү кыргызда деле айтылат го, мусулманчылыкта айтылат, жарыктаныш керек дейт. Жарык чалгасын дейт, Кудайың колдосун дейт, ак кирсин деп коет. Андай бул ушундай эле нерсе, эч кандай ал мындай бул жерде диний нерсе эч нерсе жок. Күчтүү энергияны каяктан аласыз деген суроо. Күч бул ичте бар да, ошол нерсе ойгонот да. Демек өзүңүздүн күчүңүз менен эле жалпы өзүңүздүн кардарларыңызга жардам көрсөтүп келесиз. Өзүнүн күчү менен эмес бул жерде. Ар адамдын Адамдар өзүн дарылайт. Өзүн дарылаганды үйрөтөбүз биз. Бул нерв, бул жерде баягы нерв деп коет. Чыңалган организмди эле бошотуп, адам чыңалган организмден бошогондо эле болду же. Ден соолук чыңалып баштайт. Мына ушундай келиңиз, ал эми бул жакта кийинки суроого өтөлү. Мен балдарым менен жакшы тил табыша албай келем. Кандай жардам бере аласыз деген пикир суроо келди. Өзүн оңой берсин. Өзүн оңош керек. Адам өзүн оңой боюнча бирөө менен тил табыша албайт. Качан ошол эжебиз өзү оңолгондо балдары жанынан чыкпай, аябай дос болуп, сырдаш болуп, курдаш болуп калат. Анан адам өзү оңолбосо бирөө менен кантип сүйлөшөбүз? Ошол. Демек өзүн оңдоого баягы биринчи жардамы өзүн оңдосо, анан баардыгы жакшы болот деген ойду айтасыз, Ошол. Ал эми кийинки угарманды кабыл алалы. Угарманыбыз байланышта бар, саламатсызбы? Алло. Келиңиз, бекемирээк сүйлөңүзчү, жакшы угулбай жатасыз. Ардактуу угарман.
Nelega tasvir edebilir. Birazdan kocayım olmalı kanaydı kız yine değil mi? Uygulап атат. Ким кожоюн болуп алган? Yurttuğanların başkaları Өзүңөр эч кимге кожоюндук кылбагыла. Ал жараткан Алла таалам ар бир башыбыз баш берди, көз берди, кулак берди, акыл эс берди. Бирөөнө эч убакта кожоюндук кылбагыла. Сен өзүңдүн бирөөнгө кожоюндук кылдыңбы, сен кулсуң уже. Өтө жаман нерсе булчу. Кожоюндук эч убакта кылбаш керек. Сен өзүңдүн жашоо менен жашабай каласың сен. Бирөөгө кожоюндук кылганда. Түшүнүп жашаш керек. Эркек менен аял деле ошол. Кожоюндук эмес. Сен аялыңды сыйлап турсаң, биз аялыбызды сыйлап турсак, мисалы, аялдар эркекти бири-бирин түшүнүп турса, мындай милдет кылбай. Ошол жерде чыныгы мамиле, ошол жерде чыныгы сүйүү, чыныгы мамиле, чыныгы өнүгүү бар. Анан калп эле сен мени сыйлашың керек, мен сенин күйөөң болом. Или аялдар сен мени сыйлашың керек, сен менин эрим болосуң, мени багышың керек деп мындай бири-бирине болгон мындай кандай деп койсок, мындай даттануу деп койсок болобу? Ал жашоо эмес. Просто түшүнүк керек. Адам мисалы достор, жакшы адамдар, жаман жакшы деген жок койсу. Мындай бири-бирин түшүнгөндө гана анан адамга мындай ошол жерде достук, үй бүлө, балаң менен болгонбу, баардык нерселер өзү болот. Ал эми айтсаңыз баягы туугандарыңыз өзүңүздүн же жакындарыңыз баягы психологиялык жактан жардам сурашабы сизден? Бизден башында ишенбей жүрүшкөн. Азыр мени аябай жакшы түшүнүшөт. Алар дагы ушул нерселерди аткарып турат. Жардам көрсөтүп келесиз, Жардам беребиз. Ал эми өзүңүздүн баягы сиз деле адамсыз да. Өзүңүздүн баягы жан дүйнөңүз кыйналганда, өзүңүздүн ошол нерсени кантип жеңесиз? Жан дүйнө кыйналганда, жан дүйнө кылганда эртең менен туруп алып басыш керек. Чуркаш керек. Медитация кылыш керек. Мисалы мен эртең менен турам, мечитке барам, намаз окуйм. 5 убак эмес, баягы эртең менен баягы көпчүлүк учурда барып турам. Анан Куран окуйм. Куранда өтө чоң жакшы нерсе бар. Биз элдин баарын Куран окушуң керек, намаз окушуң керек дегенден алысман, өздөрү билет. Бул жерде дин эркиндиги деген бар. Мен жеке өзүмдүн жеке оюм. Туруп, Куран окуп, Кудайга сыйынып, мисалы. Мындан өткөн жакшы нерсе да болчу. Анан ишти башташ керек. Эң угарманыбыз байланыштан өтүп аткан учурда саламатсызбы? Биз Инстаграмда доктор Өмүрбек деп киребиз. Инстаграм баракчасы барбы сизде? Гүлбар эжеспи? Гүлбар эжеки Инстаграмга ачып, доктор Өмүрбек Жалилов деп кирсеңиз, ошол жакта маалымат алат экенсиз. Рахмат, сиз дагы байланышканыңыз үчүн ыраазычылык айталы. Ал эми баягы терс эмоциялар болот эмеспи адамдын ичиндеги жан дүйнөсүндө? Ошолордон дагы кантип арылса болот? Ошонун баардыгына жардам бере аласызбы? Медитация аңтарып, теңтерип иштеген нерсе мага чукуп чыгарышат да. Ошо только медитация. Медитациянын жардамы менен, Медитациянын жардамы менен, Бул медитация десе мындай фанатизмге берилип, диндин нерсе катары кабыл албаш керек бул нерсени. Бул медитация жөн эле ден соолуңду көнүгүүлөрдүн жардамы менен ден соолук чыңдоо. Анан эми мунун кээ бир жактары бар. Медитация десе баягы арбактар менен байланышат, анан периштелер менен байланышат деген тетир түшүнүктөр сиңип калган. Анын баары туура эмес, алар медитация эмес. Жөн эле өзүңдү Кудай деп, мисалы жөнөкөй жумуш кылсак деле Кудай деп баштайбыз да. Ошондой эле Кудай деп туруп эле ошо нерсеңди оңдой берип, гимнастиканын жардамы менен. Ал эми медитация Кыргызстанга баягы келгенине баягы менин маалыматым боюнча
аз эле убакыт болду билгениме да. Азыр баарлашып баягы кенен маалымат алып атканым сиз болуп атасыз да. Мисалы, ал эми Кыргызстанда деги медитациянын келгенине канча убакыт болду? Эми кыргыз эли өзү медитация абалында. Илгери эле ата бабалар деле ушу медитация менен. Ата бабаларыбыз өзү медитация абалында жашайт. Медитация абалында. Мисалы, жөн эле эч кандай Кудай деп өзүндү Кудай коюп эле жөн эле жашап жүрө берген бул деле медитация абалы деп койсок болот. Биз баягы эски нерсени ичибизде жаткан эми эски дебейин, бар нерсени эле бул илимий жактан келип аткан нерсе бул. Бул негизи баарыбызда бар эле нерсе. Мисалы, жаш бала учурчакта жашайт. Учурчак бул өткөн чакта келер чакта жок, учурчакта жашайт. Бунда мусулманчылыкта деле ошо, сен бүгүнкү күн менен жаша дейт. Бүгүнкү күнүңө курсагың тоюп атабы дейт, бүгүнкү күн менен жашай бер дейт. Намаз окуп атканда деле бир гана жараткан менен гана бол дейт. Бул деле медитация. Муну мусулманчылыкта муракаба деп коет. Пайгамбарыбыз өзү отурган медитация, үңкүрдө отурган экен. Мен бул боюнча илимдүү досторум айтып берген. Чубак ажында айткан жери бар. Чубак ажы медитация жөнүндө деп YouTube'га жазып көрсөңөр, ошол жерде толук жакшы айтып берет. Медитация боюнча. Медитация боюнча айтып берет. Аалымдардын баары айтат. Бизде баягы диний фанаттар бул нерсени түшүнбөйт да. Райша айталы 13-сааттын 36 убактарда угармандар, биз бир чыгарма тыңдап тынууга алалы, андан соң маекти кайрадан улантабыз. Сиз сыгата карындашыңыздын суроолорун сон берет. Эмне суроолорду берейин дагы? Беребиз, подирателер. Жана үй бүлө боюнча деп атпайсызбы? Ошо бизде көбүнчө баягы угармандар бизде эме да, улуулар да, ошо үй бүлөлүк маселелер, менимче улуу адамдарда көбүрөөк болуш керек. Агай, мен бир кичине сүйлөсөм болот, өзүм түшүнгөн. Аны билбейм, бияк билет да, сиз билесиз да. Бияк уже чыгып Болуп калды. калды. Анда баштан бош берели. Башында көңүстөр чыгыш керек болчу. Кийин да берсе агай, Не кийин дагы. Ушуган жоксузбу? Жакшы элесизби? Жок, жок, ысып айтадым го. Сонун сүйлөп атасың. Түзөп бересизби? Сизге байланышыш керек экен дейм. Байланыш керек. Жөн киши эмес. Айдага тааныштырайын дегем да. Эртең да жок, азыр да жок окшойт. Ал иштер менен келип калыш керек азыр. Нерв деп калдыңыз деп коеюн ба? Ошо аябай сонун экен. Одан эле нерстен да башка эмнеден болот. Оорунда, тагдырыңдагы бар нерсең нервтен, ойдон талкаланат. Сен оюң кандай болсо жашооң ошондой болот. Эки сөз менен анан эч кандай татаалдык жок бул жерде. Сен ичиң кандай болсо тагдырың ошондой болот. Сен кандай адам болсоң, күйөөң ошондой болот. Сен күйөөң начар чыкса, сен ошого татыктуусуң. Мен аялым начар чыкса, мен ошого татыктуумун. Бул жерде эч ким күнөөлүү эмес. Эне атаны да эч убакта күнөөлөбөш керек. Эне атаны күнөөлөгөн эң чоң эме болчу. Биз эне аталар сана минтип койду, ата минтип койду, апа минтип койду деп жүрө беребиз, ал жаман нерсе алчу. Эч убакта эне атаны күнөөлөбөш керек. Муну кийип алсам болбой элек мага. Тээ болот. Кийин бурусарда келечекке келгенде мындай талкуу кылып, эки-үч киши ризык тапагандар менен келишсе экен, Эки тарап кылып, шыдай алса берсе. Тоң калдым деп коюңуз вообще. Медитация. Бекемдиги боюнча суроо берейин. Анан ата-эне боюнча да айтпайсызбы угармандарга дагы? Айтабыз. Мен эле айтып бербейм, мага эле айтып бербей коюңдар. Кандашыңызга. Сөйлөшөсү. Эми агай менен Сандыра толкун канча? 103, Баардыгы Кыргызстанда тартат да? Жок, Бишкекте. Бишкекте, баары Кыргызстанда тартат. Бизди Москвадан эмеден бери урушат да, чалышат. Каяктан бери чалышат? Мен радио окуп калганыма бир 15 жылдан ашып калды го. Эгер Кыргызстан ондон аябай укчу элек. Аябай жакшы эле. Анда Бишкектен тартчу да. Илгери биринчи чыкканда ошону ушканда. Кыргыз радиосу,
Siz анда 3-4 класс болушуңуз керек, Кыргызстанда ондор бар да. Ооба. Чайкама долбоорунун экинчи музыкалык сааты уланууда, ардактуу угармандар. Ал эми бүгүнкү биздин студиябыздын коногу психолог, медитация боюнча адис машыктыруучу доктор жана ошондой эле көптөгөн күчтөрдүн ээси деп айтып элейинби? Жөнөкөй эле адамбыз. Бүгүн бизде конокто. Эгерде биздин толкунубузга жаңыдан кошулган угармандар болсо дагы эсине салалы. Эгерде сизди кызыктырган суроолор болсо, медитация боюнча, психология боюнча суроолор болсо, анда бизге байланышка келиңиздер. 57 77 98 сандары сиздер үчүн кызмат кылып жаткан очуру бар, ардактуу угармандар. Ал эми биз болсо Чайкама долбоорун улантуудабыз. Ал эми келиңиз Өмүрбек агай айтып өтсөңүз, баягы үй бүлөнүн бекемдиги боюнча дагы жардам бере аласызбы? Кандай иш алып барасыз ал боюнча? Сизге мисалы ушул үй бүлөнүн бекемдиги, баягы аял күйөөнүн ортосундагы мамиле боюнча дагы байланышка баягы кардарлар келет деп эфирден сырткары айтып калдыңыз. Келиңиз ошончо да кененирээк маалымат берип өтсөңүз. Азыр суроону кое туралы угарманды кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Атыңыз ким эле? Атыңызды дагы бир жолу айтып коюңузчу. Талант мырза, келиңиз. Айыкса болот эмес эле, болот. Конкретный болот. Болот. Аябай сонун болуп көрбөгөндө жардам берет. Болуп көрбөгөндө. Мырза, сурооңуз үчүн, байланышка келгениңиз үчүн ыраазычылык алып бар болуңуз дейли. Келиңиз эми Талант мырзанын суроосун өтөлү. Кандай суроо эле? Баламдын баягы баласы боюнча айтпадыбы? Ар бир нерсеге маани берип, баягы менин билишимче баягы коркоктук окшойт да. Адам менен аралашпайт. Ага жооп бердим окшойт, болот. Болот. Болуп көрбөгөндө болот. Кийинки угарманыбыз байланышта. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Атыңыз ким эле? Жылдыз эжеке, келиңиз, сурооңуз барбы? Анын бир жери бар эже. Ал эмне себептен ичип атат, не себептен кумар ойноп атат, не себептен болуп атат, ошону сен табыш керек. Көпчүлүк балдардын көпчүлүк эне аталардын балдары эмне себептен ичет мисалы? Энесинин, атасынын эсебинен ичет мисалы. Үйдөн чектейт, кыйкырат, урушат, психологический давка кылат, мына эмне кылат, анан ичет да. Башка эмне кыла албай эле. Барбы? Азыр айтыңыз. Ал жерде эне аталар, эне оңолсо эле баары оңолуп кетет. Бизде андай өтө көп. Эне оңолду, өткөндө былтыр бир апа келди, биз менен иштешип калды. Биз менен бир ай иштешти. Баласы аябай ичет экен. Даваттарга жиберишкен, кайрылып ичип кете берет экен. Анан ал апада менин балам ичет деген подсознательный программа бар болгон. Анан ошол балага түздөн түз таасир бере берет. Акыл эсте болгон. Акыл эсте, эненин акыл эсинде болгон үчүн. Эне кандай болсо бала ошондой болот. Кыргызда бир жакшы сөз бар. Энеси жиндин баары жиндий, атасы жиндинин бири жиндий деген сөз бар да. Ошон үчүн могу балдардын ичкени, жанагы бир байке суроо берди го. Балдар укпай атат мындай депчи. Балаң ичип атабы, кыйналып атабы, характер жаман болуп атабы, силердин эле күзүңөр эле. Силер кандай болсоңор, балаңардын ошол жака чагылышы, анан обратный кайра өзүңөргө келип атышы эле.
Ошон үчүн эч убакта балдарды оңгонго акча аракет кылбагыла. Пайдасы жок анычы. Өзүң оңгол кылат. Адам өзү оңголгондо эле баласы оңголуп баштайт. Анан баламды оңгойт элем деп адам өзүнүн ичи чирип турса, чирип балага да жуга берет. Ошон үчүн ошол апалар ичтеги баягы стресс, депрессия жана чирип мириктин баарын кетирип баштаганда уже оңголуп баштайт балдар. Өзү эле оңголуп кетет ал. Балдар ушунчалык таң калыштан болот. Укпаган балдар угуп калат. Үйгө келбей жүрө бергендер бар го жанагы. Кыргызда бир жакшы сөз бар, темселеп деп коет. Темселеп эле баягы эки жакта жүрө берген балдар бар го. Анткени үйдө энеден энергия, кут кетип калганда балдар ошентип калат, үйгө келгиси келбей калат. Качпы. Аял деле ошондой болуп калат. Жана үйгө токтой болгон эркектер бар го жана. Билет, байна, сайна эки жактала жүрө эле үйгө келгиси келбейт. Анткени аялда кут болбосо, жарык болбосо келбейт мындай. Энергия болбосо. Качан аял кишиге мындай энергия кирип, аял киши өзгөргөндө эркектер үйгө качып баштайт. Бул аял деген үйдүн коломтос, куту деп коет, коломтос деп коет. Анан кут, коломто мындай жакшылап, жарыктап күйүп баштаса, ошону тегеректеп отуруп калат. Анан үйдө кут, коломтодо кут болбосо, анан элдин баары акылдуу болуп кеткен азыр аялдардын көпчүлүгү элечи. Китеп окуп алып, анан ар кайсы психологду окуп, ошонун баары мусор. Адам бул башка нерсе, ошону бир гана медитация айыктырат. Медитация кылганда ошол мен билем деген нерсенин баары кеткенде, анан ошондо балдар, күйөөлөр үйгө келип баштайт. Мына ушундай ардактуу угармандар, ал эми мен сизде алдыда баягы суроо бергенде, үй бүлөнүн бекемдиги боюнча дагы сизге кайрылышабы кардарлар? Эми адам оңгосу эле Аял күйөөсүнүн ортосундагы мамиле боюнча балким. ал мындай. Аял күйөө оңгосу эле аны бир Кудайдан башка эч ким бузуп немете албайт, үй бүлөнү буза албайт бир. Кудай эле бузбаса, адамдын ичине ыйман киргенде, түшүнүк жаңыланганда эле уже үй бүлө бекемделип калат. Анан адам ичинде мисалы ыйман болбосо, медитация аркылуу бүт мусорлорун тазалабасаң, жөн эле 1000 экөөнү жабыштырып койсо дагы эч кандай үйдө мамиле болбойт. Жанагы окуп алган китептен окуп алып, анан андай элдин баары эле бактылуу болуп кетпейт беле. Китептен окуп алып, анан ютубтан көрүп алып, телевизордон көрүп алса, элдин баары эле бактылуу болуп эле ошолордун айткандай жасай бермек да. Андай эмес да, андай деген жок да. Ошон үчүн адам биринчи очередь могу жан дүйнөсү, медитация бул жан дүйнөнү тазалайт. Ичибизде баягы ирип калган бүт мусордун баарын тазалайт. Болуп көрбөгөндөй тазалайт. Качан адам ичинде ошол мусорлор тазаланганда, анан үй бүлө өзү эле ушунчалык бир тынчтык пайда болот үйдө. Ал эми баягы ата энеге болгон мамиле боюнча, ата эненин ден соолугу боюнча дагы Эми бизде мындай түшүнүк бар да, мисалы эн атаны сыйлаш керек, анан баласы сыйлабай калды, анан тигиндей болуп калды, анан мындай болуп калды эле, анан сен кандай болсоң балаң ошондой эле болот. Сен балаң начар чыкты, сен ошого өзүң жоопкерсиң. Балаң начар, кызың начар чыкты, сен ошого любой нерсеге жооп бар. Психологияда. Бул өтө терең илим, психология. Сен кызың жаман чыгып калса, балабыз жаман чыгып калса, биз Кудайга шылтап кое беребиз да. А Кудай эмне үчүн ошондой кылды? Эмне үчүн? Ар бир нерсенин өзүнүн ответи бар, жообу бар, себеби бар. Анан биз ошону кайра эле бул деген биздин ичибиздеги баягы арамдык Кудайга шылтап иштей беребиз. Ошону чечиштин үстүнөн иштеп эле Кудайга шылтап кое беребиз. Конечно, Кудай кылат да баардык нерсени. Биздин иш аракетибизге жараша ошондой балдарды, кыздарды берип коет бизге. Мына ушундай ардактуу угармандар, бизде болсо кийинки келген мейманыбыз байланышта десем күтүп атып кетип калды окшойт. Кайрадан келип көрүңүз ардактуу угарманыбыз. Сизди күтөбүз 507-57-97-98 WhatsApp номерге дагы билдирүүлөрдү, суроолорду узатыңыз. 57-77-98 түз байланышка келсеңиз дагы өзүңүздү кызыктырган суроолоруңуз болсо бизге берип өтсөңүздөр болот. Ардактуу угармандар, ал эми бүгүнкү биздин кеңсебиздин коногун дагы бир ирет эсиңиздерге салалы. Эгерде биздин тобубузга жаңыдан кошулган болсоңуз, анда психолог, медитация боюнча адис Өмүрбек Жалилов бүгүн биздин студиябызда мейманда өзүнүн баягы кесиби менен бөлүшүп жаткан учуру. Андыктан сизди кызыктырган суроолор болсо, каалоо тилектериңиздер болсо, анда бизге байланышка келиңиздер.
Саламатсыздарбы, Санжира радиосу кандайсыздар? Жакшы жүрөсүздөрбү? ДЦП менен төрөлгөн балдарга жардам бере алат белиңиз деген суроосуңуз аркан 316 менен аяктаган абонент. Ал менен буюрса келечекте эметелип атабыз. Ал боюнча кичине билимибизди толуктап туруп анан иштеш баштайбыз. Маалымат чогултуп, Маалымат чогултуп. Азыр деле практика бар, бирок дагы мен ар бир ишти баштаарда бир китепти окуп алып, или бирөөдөн бири 10 күн, бир жума окуп алып туруп эч убакта иш баштабайм. Ал нерсени дагы ошол боюнча билимимди аябай өстүрүп туруп анан ошол боюнча иштеш баштайбыз деген ниетибиз бар буюрса. Ал боюнча демек дагы кийинки күндөрдө сиздерге кайрыла турган кардарлар болсо, буюрса ийгилик каалайбыз, анда алдыга койгон максаттарыңыздын бардыгы орун алсын дейли. Кийинки суроо салам кандайсыңар? Мен Тилекке каршы ардактуу угарманыбыз, сурооңуз түшүнүксүз келип калган, кайрадан узатыңыз 207 менен аяктаган абонент. Салам санжырачылар, ишиңиздерге ийгилик каалаймын. Атым Кенже, Ош шаарына качан келесиз деген билдирүүсү бар экен бул жакта. Ош шаарына бир жумадай барабыз буюрса. Бир жумадан кийин Ош шаарына барабыз. Так датасын айтып коесузбу? 15-inde. 15-16'larına деп турабыз буюрса. 16 декабрда Ош шаарына барасыз. Ош шаарында немелерди өткөрөбүз, иш чараларды өткөрөбүз. Деги эле Ош шаарына барабыз деп калбадыңызбы? Жалпы республика боюнча кыдырасызбы негизи? Ушуга кыдырып баягы жалпы Кыргыз Республикасынын жалпы областтарына кыдырып, баягы ал жакта дагы сизге келе албаган адамдар бар да. Биздин планыбыз бар буюрса. Азыр мына жашоону жакындап коебуз азырчы. Интернет деген бир өтө жакшы нерсе, керемет нерсе экен да мына. Ошол интернет аркылуу азыр эл менен иштешип атабыз. Интернет аркылуу эле жана Кудайым буюрса ошо кыдырабыз деген ниеттерибиз бар. Мына ыраазычылык сурооңузга жооп алдыңыз деп ишенем. Салам Санжира, кандайсыңар? Өмүрбек мырзанын телефон номерин айтып коесуздарбы? Мен байланышат элем деген билдирүүсү 057 менен аяктаган абонент Окзаткан. Келиңиз. Сизге кантип байланышса болот? Телефон номериңизди айта аласызбы? Телефон номерду биз рабочий номерду берелик. Рабочий 706 72 50 03. 0706 72 50 03. 72 50 03. Instagram баракча. 50 03 бул кабыл алуу номери. Бул кабыл алуу номери. Номерине байланышсаңыздар болот, ардактуу угармандар. Бизде болсо угарманыбыз байланышта күтүп атат. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Атыңыз ким эле? Келиңиз, суроолор барбы биздин коногубузга? Doğru айтасыз. Эң туура. Ыраазычылык, ардактуу Төлөн мырза, байланышка келгениңиз үчүн дагы номерин Бул байке абдан сонун айтты. Байке өтө ыраазычылык. Өтө чоң ыраазычылык. Бар болуңуз сау. Номериңизди кайталайлы. 0706 72 50 03. 706 72 50 03. 72 50 03 номерин, байланыштуу номерлерди ардактуу угармандар жазып алып байланышсаңыздар болот. 0706 72 50 03 номери аркылуу биздин кабыл алуу жагына байланышсаңыздар эле, сиздин кеңсеңиздин номери бул, Биздин байланышсаңыздар эле, анда түз эле Өмүрбек мырзага 312 менен аяктаган абонент.
Салам Санжира, кандайсыңар? 1 жаштагы балама жардам бере аласызбы? Көзү менен ооруйт дейт. 503 менен аяктаган абонент узаткан. Биз доктор кыласың. Канча жаштан өйдө кабыл аласыз? Биздики 7 жаштан өйдө. 7 жаштан өйдө, Бирок байкап көрөбүз. Анан негизги 7 жаштан өйдө алабыз. Анткени 7 жашка чейин жаш баланын психологиясы бузулбайт. Психология уже 7 жаштан кийин бузулуп баштайт. Анткени 7 жашка чейин жаш бала учурчакта жашайт. Кудай менен. Бүтүндүүлүктө жашайт. Демек кичинекей наристелерди кабыл албайсыз, ушундайбы? 7 жаштан өйдө. 7 жаштан өйдөгү наристелерди, балдарды кабыл алат экен. Ардактуу угармандар, 1 жаштагы балама жардам бере аласызбы деген билдирүү сизге жообуңузга, эмне сурооңузга жооп алдыңыз деп ойлойбуз. Кийинкиси бар. Салам Санжира, кандайсыңар? Кайсы жактан болосуз? Мен сизди көп эле рекламада көрүп каламын деген билдирүүсү экен. Келиңиз. Өзүңүз боюнча маалымат берет окшойсуз, кызыгып атышат. Мен Нарындан болом, Актала. Үй бүлөсүз бар. Мына ушундай ардактуу угарман, сурооңузга жооп алдыңыз деген ишеничтемин. 13-сааттын 56 убакыты билинбей 1 саат өтүп бара жатат. Келиңиз, жалпы Эң жакшы эртең менен эрте туруш керек. Эң жакшысы караңгыда туруш керек. Эртең менен адам караңгыда туруп, ысык суу ичип, анан басыш керек. Анан намаз окугондар намаз окуш керек. Анан басса эле анан оңоло берет анан. Ушул кыргыз элине каалоом ошол. Аракет керек. Курулай каалоонун эмне кереги бар? Курулайга ора эч кандай пайда алып келет. Ушуга чейин каалоо тилектер айтылып келатат. Эч кандай пайдасы жок. Каалоо тилек даже айтпаш керек, адам иштеш керек. Аракет кылыш керек. Эртең менен тура эле басып бериш керек. жөө басыш керек. Бат-баттан басыш керек. Ошондо адамдын ички күч ойгонуп баштайт. Жана жалкоолук, жана балам угуп кайтат, анан аялым угуп кайтат, күйөөм угуп кайтат дегендер баарыңар тура алып туруп эле эртең менен таң атпай эле 1,5 саатка чейин басып коюп турула бир 15 күн 10 күн басып койгулачы. Уже силердин үйүңөрдө уруш, түшүнбөстүн баары жок болуп баштайт. Эң жөнөкөйлүк бул мына. Тура эле басып эле бериш керек. Аялыңарды, күйөөңөрдү, кайната, кайненеңердин баарын бастырсаңар, келин менен эменин ортосунда кайната, кайнене деген мындай түшүнүк пайда болот, жылуулук пайда болот. Анткени өнүккөн жерде түшүнүк, өнүккөн жерде жылуулук бар. Ошон үчүн эң жакшысы эле баскыла, чуркагыла, анан каалоо эле, анан өзүнөн өзү кетип баштайт. Ачык айталы, биз болсо программабызды жыйынтыктайт окшойбуз. 13-сааттын 58 убакыты, ардактуу угармандар, билинбей көз ачып жумгуча дагы 1 саатыбыз учуп кетти. Ал эми сиздин убактыңызды бөлүп, мына ушундай кененирээк биздин жалпы угармандарыбыз үчүн маалымат бергениңизге ыраазычылык айтабыз. Ишиңизде ийгиликтер болсун. Дал ушундай адамдардын өмүрүнө, ден соолугуна, оңолушуна себепкер болуп эле жүрө бериңиз дейли. Жардамыңызды жалпы кыргыз элинен аябайт экенсиз. Айтканыңыз келсин, рахмат. Жалпы баягы кыргыз элине дагы кененирээк маалымат бергениңиз үчүн дагы бир ирет Санжира радиосу аркылуу ыраазычылык айткыбыз келет. Ишиңизде ийгиликтер болсун. Ар убакта биз менен биргеликте кызматташа бериңиз. Рахмат, сиздерге дагы бар болуңуздар. Ал эми бүгүнкү биздин студиябыздын коногу, ардактуу угармандар, жалпыңыздардын эсиңиздерге салалы, психолог, медитация боюнча адис машыктыруучу, доктор деп айтсак дагы болот, Өмүрбек Жалилов бүгүн биздин студиябызда Санжира радиосунун чайкама долбоорунда конокто болду. Мен сиздер менен коштошом. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча аман туруңуз. Микрофондо болдум Нисан Ыбраева. Дышта жаңырган жаңы күндө кайрадан амандашабыз. Биздин толкунда болуңуздар. Son болду. Жашайсыз. Мен келип кой берейин анда, Рахмат, карындашым. Эме түшүп каласызбы? Эфиринде сактап коюм, сактап эле коюм. Сиздин немеңизди белгилеп коеюнчу мен.
кошуп коесузбу инстаграмда? Макул. Санжыраны кошуп койсоңуз. Санжыра мен кошум, мен муну сактайын, Сактабаңыз.